Мен көп кыздардан сурайм. Канчага чыктың? 19-га. Канчага чыктың? 20-га. Качан күйөөгө тийесиң? Биринчи окууну бүтүп алайын. Анан ишке кирип алайын. Анан 1-2 жыл иштейин. Анан мен айтам, бечара кыз, байкуш кыз. Ата-энеси үйрөткөн эмес да. Сен канышасың. Сен негир эмессиң. Туулгандан баштап бечара иштейт, өмүр бою иштейт. Үйдө отурбайсыңбы? Бирөө иштесин сага. Сен отур, мен о Макатака Тумба деген Африкадагы айылдан алиги ак эчкинин бутуну алып келип шашлык кылып бер. Тинкилдеп кетсин Африкага, Макатака Тумбага. Мына ушундай психология жок болуп атат. Кыздарыбыз азыртан эмне болсо өзүн негирдикке даярдайт. Мен иштешим керек. Анан иштеш үчүн окушум керек. Анан иштегенде дагы көп айлык табышым керек. Иштен айдалып кетпес үчүн эртең менен саат 8-де турушум керек. Биздин идеология, ислам идеологиясы, акчаны эмне кыласың? Акча таба турган бир кулга барып тий деп атат. Ошого тий дагы ошону башкар. Ошондон төрө жана ошонун канышасы бол деп атат. Акча керекпи? Мына эшектей иштеп акчаны тапсын, ошого тий деп атат. Мынау жакшыбы же барып өзүң динкилдеп иште деген жакшыбы?